Салам достор, үңкүргө кош келдиңиздер. Тамактар ар түрдүү түргө бөлүнөт. Оор тамак, жеңил тамак, диеталык жана пайдалуу болуп. Ал эми Күнчыгыш өлкөсү саналган Японияда даярдалуучу улуттук тамак суши тууралуу уктуңуз беле? Бул тамак аябай популярдуу болгондуктан 1980-жылдары АКШда сатылып дүйнөгө тараган. Анда суши тууралуу кандай кызыктар бар, алдыда бөлүшөбүз. Суши бул Жапон улуттук тамагы. Ал негизинен күрүч тандары, уксус кошулмасы жана деңиз азыктарынан жасалат. Сушинин тарыхына токтолсок, алгач күрүчтү Түштүк Азияда балык бышыруу жана анын консервалоп сактоо учурунан башталат. Алгач суши тамак эмес, азыктарды сактоо максатында колдонулган. Туздалып тазаланган балык майдаланган күрүчкө оролуп, бир нече айга, айрым учурда 1 жылга ташка бастырылып сакталган. Ашпозчулар керектүү учурда балыкты алып, күрүчтү жараксыз чоюлчаак болуп калгандыктан таштап жиберишкен. Кийинчерээк 7-кылымда күрүчтөн жасалган суши пайда болгон. Анын курамында күрүч, буудай аралашмасы, деңиз азыктары жана жашылчалар кошулган. 19-кылымда токиолук ашпоз Йохей Ханай балыкты маринадтабастан тарта баштаган. Ал даярдаган суши тест татым киоскаларында сатылган. Анткени аны кол менен же таяк менен да жегенге болгон. Бул ирет сушинин даярдалуусуна кеткен убакыт кыскарган. Суши ошол мезгилде дүйнөдө атактуу тамак болгон. Мына ошондон кийин суши жасоочу тест татым ашканалары кенен жайылган. Биринчи суши Осака шаарынын атынан Кансай деп аталган. Андан соң сушини даярдоо ыкмасы негизинен өзгөргөн жок, бирок бир нече даярдоочу азыктар кошулду. Суши маанисин билдирген Кытай иероглифи маринадталган балык дегенди түшүндүргөн. Түс, текстура жана даамдын жардамы менен ашпоз көздү кубантуучу суши тамагын жасайт. Суши бул эң өзгөчө табиттеги адамдар тандоочу тамак аш. Суши жасалуучу ыкмасына жана кошулган азыктарга карап нигиридзуси, гункан-маки, макидзуси, футомаки, хусомаки, темакудзуси, урамаки, осидзуси, инаридзуси, тирасидзуси, гомокудзуси, наредзуси жана башка түрлөргө бөлүнөт. Ага кошулуучу негизги азыктар эт азыктарынан балык, деңиз азыктары, кальмар, сегиз аяк эти, балык икрасы, деңиз кирписи, деңиз чаяны, жашылчалардан каппа макки бадыраңы, кампе коону, авокадо, тофу, ямс, спаржа жана жумуртка кошулат. Сушиге кошулуучу татымалдар соя соусу, гари маринадталган имбири. Байыркы мезгилде айымдарга суши даярдоого тыюу салынган. Анткени чачка коюлган май жана бет макияжы сушинин даамын бузуп коет деп божомолдошкон. Сушинин дүйнөгө тарап кетүүсү 1980-жылдары АКШ эли ден соолук үчүн кам көрүп, жеңил тамак кабыл кыла баштаганда тараган. Мына достор, сиздер үчүн даярдаган маалыматыбыз соңуна чыкты. Биз бөлүшкөн маалымат жаккан болсо, лайк басып, комментарий калтырыңыз. Дагы да ушул сыяктуу кызыктуу маалыматтардан артта калбайын десеңиз, анда биздин Үңкүр каналына жазылыңыз.